Сиздер бул жигитти тааныйсыздар деп ойлойм. Бул Джефф Безос, Amazon компаниясынын негиздөөчүсү. 30 жыл мурун жакынкы жылдарда интернетте акча айлантуу жылына 2000% жетет дегенди окуп алып, инвестициялык компаниядагы вице-президент кызматын таштап, өзүнүн гаражына эшиктерден жасалган столду коюп, ага компьютерди жайгаштырып, Amazon деп сайт түзүп, ошол сайтта китеп сатуу менен бизнесин баштаган. Бүгүнкү күндө бул бизнес дээрлик бардык өлкөдө иштейт жана жылына $1 триллион жакын соода жүгүртөт. Ал эми Безос өзү планетадагы эң бай 3 адамдын бири. Бирок Amazon кантип акча табат? Бул өзүңүздүн интернет дүкөндөрүңүз аркылуу сатуулар, физикалык дүкөндөр аркылуу сатуу, үчүнчү тараптын сатуучуларына кызмат көрсөтүү, башкача айтканда башка сатуучуларга товарларды сатуу үчүн өзүңүздүн онлайн платформаңызды камсыз кылуу, жарнамалык кызматтар, булуттагы сактоо кызматтары, ошондой эле катталуу. Катталуу деген эмне? Бул жерде адамдар кошумча кызматтарга ээ болуу үчүн ай сайын $15 мүчөлүк акы төлөшөт. Мисалы, акысыз же тезирээк жеткирүү, продукциянын айрым түрлөрүнө кошумча арзандатуулар жана булуттагы сактагычка кирүү. $35 миллиард ашык катталуулар, жана бул таза киреше. Мүчөлүк менен камсыз кылуу жана бул үчүн кошумча кызматтарды көрсөтүү менен компания өзүнүн кирешесин азайтат го деген ойго барышыбыз мүмкүн. Бирок иш жүзүндө тескерисинче болот. Компания катталуудан акча табат. Ал эми бул таза пайдасы бир нече эсе аз болгон дүкөндөрдөгү жүгүртүү эмес. Бул абоненттер кээде кызматтарыңыздан пайдалуу үчүн төлөгөн таза акча. Башкача айтканда, адам ушул айда Amazon'дон товар сатып алганбы же жокпу, ага карабай баары бир $15 төлөйт. Ал эми бүгүнкү күндө дүйнөдө, ошондой эле биздин базарларда көптөгөн окшош клуб системалары бар. Бул дүкөндөр тармагы, бул арзандатуулар үчүн өз карталарын сунуш кылган дарыкана тармактары, бул кинотеатрлар, булар авиакомпаниялар. Эмне үчүн клубдар же жамааттар түзүлөт? Анткени бул акча. Клубуңузда же жамаатыңызда канчалык көп адам болсо, ошончолук көп акча табасыз жана бизнесиңиз ошончолук кымбат болот. Жада калса социалдык тармактар сыяктуу бекер кызматтарда аудиториясынын көлөмү менен бааланат. Ал эми мындай керектөөчү клубдар бир ок менен эки коёнду атышат. Биринчиден, алар клуб системасынын мүчөлөрүн өз кызматтарына байлашат. Экинчиден, алар мүчөлүктөрдү сатуу менен кошумча таза киреше алышат. Ал эми 2022 жылдын декабрь айында ушуга окшош мүчөлүк бизнес моделин сунуштаган компания рынокко кирди. Башкача айтканда, ал ден соолукка кам көрүү, жашоону узартуу үчүн жогорку сапаттагы продуктуларга жетүү менен клубка жазылууну сунуштады. Бул чындыгында базар баасынан 75%га төмөн. Бирок бул тууралуу маалыматты тараткандыгы үчүн ал катталуудан түшкөн кирешесин өнөктөштөрү менен бөлүшүүгө даяр. Бул компания Livgood деп аталат. Бул Флорида штатында катталган америкалык компания. Компаниянын миссиясы көп каражат коротпостон адамдардын ден соолугун чыңдап жана ден соолугун сактап калууга жардам берүү. Livgood компаниясынын негиздөөчүсү Бен Глински болуп саналат. Анын ар түрдүү программаларды түзүү жана башкаруу боюнча 20 жылдык тажрыйбасы бар. Айтмакчы, бүткүл дүйнө жүзү боюнча түз сатуу компанияларынын арасында кыйла абройлуу басылма болгон Business for Home веб-сайтындагы добуш берүүнүн жыйынтыгы боюнча Бен Глински жана Livgood компаниясы эң ишенимдүү түз сатуу компанияларынын топ үчөөнө кирди. Бул рейтинг бизнестин репутациясы, иш тажрыйбасы, финансылык туруктуулугу, кардарлардын сын-пикирлери, тармактык сертификаттар, сыйлыктар жана таанылуу, ошондой эле анын өнүмдөрү менен кызматтарынын сапаты сыяктуу ар кандай факторлорго негизделген. Мындан тышкары, Livgood кызматташуу үчүн жогорку ишенимдүүлүк рейтинги болуп саналган A2+ ишенимдүүлүк статусун алды. Ошентип, бүгүнкү күндө компаниянын жогорку сапаттагы продукциясынын 20дан бир аз ашык түрү бар. Бирок клубдун ар бир мүчөсү өзүнө жаккан нерсени таба алыш үчүн жакынкы арада аларды 200гө жеткирүүнү пландаштырууда. Сиз өзүнчө продукт мектебинде ал сунуш кылган өнүмдөр жөнүндө көбүрөөк биле аласыз. Бирок азыр мен Livgood компаниясынын бүгүнкү күндөгү ассортиментин кыскача көрсөтүп өтөм. Компания өз сапарын ден соолугун көзөмөлдөгөн жана дарылоо эмес, алдын алуу менен алектенген бардык кадимки адамдар үчүн түшүнүктүү болгон ден соолук продуктуларынан баштады. Бул эркектер жана аялдар үчүн витаминдик комплекстер, ультрамагний комплекси, D3 витамини. Ал бизге күн сыяктуу эле керек, бирок жыл бою гана. Баса продуктулар Livgood продукциясын өндүрүү үчүн атайын тандалып алынган
жана бардык керектүү GMP, адал, кошер жана органикалык сертификаттарга ээ болгон жогорку сапаттагы органикалык чийки заттан жасалган. Бул жерде спорттук тамактануу да бар жана ар кандай детокс жана антиоксидант комплекстери. Бул азыр дүйнөдө абдан популярдуу болгон каннабидиол майы. Буга териге кам көрүү каражаттары да кирет. Дары козу карындарды кошуу менен арыктоо үчүн органикалык кофе кирет. Акыркы 2 айдын ичинде компания дагы 4 сонун жаңы өнүмдөрдү кошту. Ал эми азыр дагы 15 иштеп чыгууда. Ал эми мен айткандай, ал жакын арада ассортиментин 200 чейин кеңейтүүнү пландап жатат. Компания башка багыттарды да киргизүүнү пландаштырууда. Мисалы, саякат, билим берүү, тиричилик буюмдары, балдар товарлары жана башка товарлардын топтору. Анткени мындай клуб системасы дүкөнүңүздү каалаган товарлар менен толтурууга мүмкүндүк берет. Ошол эле Amazon, бирок сыйлык программасы менен гана жана саякаттын эң башынан баштап. Бирок эң негизгиси супер баалар. Бул бааларды эч жерден таба албайсыз. Түз сатуу компаниялары жөнүндө айтпай эле коелу. Бирок мындай бааларды кантип алууга болот? Баары жөп-жөнөкөй эле. Livgood компаниясы өндүрүмдөрүнүн маркетинг компонентин алып салды. Бүгүнкү күндө окшош өнүмдөрдү сунуш кылган компаниялар алдыга жылып комиссияларды төлөө үчүн 300, ал тургай 500% үстө коюуга аргасыз болушат. Ошондуктан чындыгында бул жерде болжол менен $20 турган окшош эле продукт ал жакта $100 чейин болушу мүмкүн. Мына ошондуктан бул ишканаларда бүгүнкү күндө товар жүгүртүү төмөндөп кеткен. Продукцияга ашыкча акча төлөөдөн эл чарчады. Ошондуктан Livgood компаниясы башкача мамилени колго алды. Ал маркетингди клуб системасына киргизген. Ошентип бизнеске кирүү үчүн тармактык компаниялардагыдай жүздөгөн же миңдеген долларга товар сатып алуу милдети жок. Башкача айтканда, негизинен продуктуну сатып алуу милдеттүү эмес, бирок ошого карабастан биздин көптөгөн өнөктөштөр өз продукциясын сатып алышат. Анткени алар өздөрүнүн баалуулугун өздөрү түшүнүшөт. Жана ушул модельдин аркасында бүгүнкү күндө бул бизнес көп сандагы адамдарга жеткиликтүү. Мына ошондуктан бүгүн ар бир 7 секунд сайын жаңы өнөктөш компанияга катталып турат. Ал эми компания түз сатуу рыногунда феномен деп аталат. Ошентип клубка мүчө болуу үчүн сиз болгону $40 болгон бир жолку мүчөлүк акы төлөшүңүз керек. Андан ары ай сайын $9,95 биринчи айды кошкондо. Башкача айтканда, биринчи айда сиз жалпысынан $49,95 төлөйсүз. Бирок чындыгында бул бир эле продукту сатып алуу менен сиз акчаңызды үнөмдөйсүз. Үнөмдөдү деген сөз киреше тапты дегенди билдирет. Же болбосо бир жылдык мүчөлүк үчүн $99,95 төлөп $20 үнөмдөй аласыз. Башкача айтканда, $40 өнөктөштүк катталуу плюс $100 жылдык жазылуу. Livgood клубунун мүчөсү болуу менен сиз биринчиси продуктуну клуб мүчөлөрүнүн баасында сатып алуу, башкача айтканда, башка компанияларга караганда 75-80% төмөн баада. Экинчиси, компанияны башка адамдарга сунуштайсыз. Бул үчүн компания сизге марттык менен төлөп берет. Мен сизге бир сыр айтам. Эгер сиз жөн гана клубдун мүчөсү болуп эч кимди чакырбасаңыз да, айына $2047 киреше таба аласыз. Эч кимди чакырбай эле. Бул кандай иштейт? Глобалдык структурадан орун алгандан кийин сиздин астыңыздагы программа эки эселенүү принцибинин негизинде автоматтык түрдө 12 деңгээлге чейин клеткаларды толтура баштайт. Башкача айтканда, кийинки деңгээлде сиздин астыңызда 2 клетка толтурулат. Алардын астында дагы 2 жер бар. Ал эми силер үчүн бул 4 жана 2ге көбөйтүү принцибине ылайык. Башкача айтканда, кийинки баскычта 8 орун, андан кийин 16, 32, 64, 128 жана башкалар. Ал эми акыркы деңгээл 4096 болуп саналат. Ал эми клубка мүчө болуп, мүчөлүк акысын ай сайын төлөп турган ар бир адам үчүн компания сизге 2,5% берет. Башкача айтканда, болгону 25 цент. Ошондуктан а дегенде бир нече ондогон цент, андан кийин бир нече доллар, анан жүздөгөн доллар ала баштайсыз. Ал эми сиздин астыңыздагы түзүмүңүздүн бардык клеткалары 12 деңгээлге чейин толгондо, кирешеңиз ай сайын $2047 түзөт. Ошол эле учурда сиз эч кимди чакырган жоксуз. Бул тез болбойт, бирок күтүүгө даяр болгондор үчүн чоң мүмкүнчүлүк. Сиздин астыңыздагы адамдар кайдан чыгат? Сизге чейин катталган жана башка адамдарды активдүү чакырган клубдун өнөктөштөрү сиздин структураңызга кирет. Анткени структура жогорудан ылдый жана солдон оңго автоматтык түрдө толтурулат.
Бирок сиз дагы чакыра баштасаңыз жана жок дегенде 2 адамды чакырсаңыз, анда сиз 13 деңгээлге кире аласыз жана кирешеңиз 2 эсеге көбөйөт. Башкача айтканда, сиз айына $4095 аласыз. Менин оюмча, ден соолугу үчүн продуктуларды 75% арзандатуу менен колдонгусу келген, ошондой эле айына 2000ден кем эмес акча тапкысы келген бир нече адамды табуу кыйын эмес. Жана бул кирешенин бир гана түрү — глобалдык бонус деп аталат. Кирешенин ушул түрү менен гана $16.000 ашык кирешеге жете аласыз. Бирок бул үчүн иштеп, бриллиант статусун алыш керек. Ал эми компаниянын 50ден ашык бриллианттары бар. Бул 9 гана айдын ичинде. Компаниянын карьералык тепкичтери бар. Сиз аларды басып өткөн сайын сиз үчүн кошумча киреше түрлөрү ачылат. Акысыз катталган өнөктөштөр үчүн тренингде кирешенин бардык түрлөрү тууралуу кененирээк айтып беребиз. Бирок азыр мен кыскача айта кетейин. Мисалы, дагы бир киреше матчинг бонусу деп аталат. Бул сиздин адамдарыңыздын кирешесинен түшкөн киреше. Башкача айтканда, сиздин адамдарыңыз глобалдык бонустан киреше ала баштаганда, сиз алардын кирешесинин 50%-ын аласыз. Мисалы, 2 сиз чакырган адам кирешесин алганда $10 же $2047 же ошол эле $16.000 болсо да, сиз аларды чакырганыңыз үчүн алардын кирешесинин 50%-ын аласыз. Бирок сиз көбүрөөк адамдарды чакыра аласыз, ага чектөө жок. Бирок муну менен бүтпөйт. Сиз ошондой эле карьера тепкичиңиздеги даражаңызга жараша бүт структураңыздын кирешесинен бонустарды ала аласыз. Чындыгында командаңыздын ар бир өнөктөшүнөн тереңдик чектөөсүз. Бул жөнүндө кененирээк өнөктөштөр үчүн тренингде билсеңиз болот. Сиз ошондой эле жеке чакыруулар үчүн бат төлөнчү бонус аласыз. Башкача айтканда, сиздин чакырылганыңыз клуб картасын сатып алды. Сизге сумманын 50%, башкача айтканда $25 чегерилди. 2 киши чакырып, катталгандагы $50 кайтардыңыз. Мисалы, бул 2 өнөктөш экөөнү чакырышты. Алар 50%дан алышат, а сиз 10%, башкача айтканда $5 аласыз. Тереңдикке жана даражага жараша 10-чу деңгээлге чейин. Ошондой эле чекене бонустар бар. Анда сиз баанын 50%-нан 100%-на чейин таба аласыз. Компания азыр ар бир продуктусуна өзүнчө баракчаларды даярдап жатат. Бирок чекене баалар менен гана. Башкача айтканда, сиз бул өнүмдөрдү ошол эле базарларда чекене баада сатып, 100%-га чейин таба аласыз. Ошондой эле сиз компаниянын бүткүл жүгүртүүсүнөн 2% көлөмдү бөлүштүрүүгө катыша аласыз. Анын ичинде продукцияны сатуу жана жазылуулар үчүн төлөм да бар. Азыр компания айына $10 миллион жакын акча жүгүртүүнү түзөт. Демек, бул өтө жакшы акча. Бул жерде компаниянын өнөктөштөрү иштеп жаткан чектердин мисалдары келтирилген. Ал эми бул бир нече айдын ичинде. Бул Business for Home вебсайтындагы рейтинг. Эң чоң чек орточо $78.000 түзөт. Ал эми бул жарым жылдык эмгек. Бүгүн Тим Миллерде $100.000 жакын чек менен алмаз таажы кийгизилди. Анда эмесе жыйынтыктайлы. Джефф Безос Amazon компаниясынын ээси, ошондуктан ал миллиардер. Amazon жазылуудан жылына $35 миллиард ашык киреше табат. Livgoodга мүчө болгондугубуздун эсебинен биз да ушундай бизнестин бир бөлүгүнө ээ болдук. Компания рынокто болгону 9 ай, бирок анын 700 миңден ашуун катталган мүчөлөрү бар. Эгер сизге Amazon'до ушундай шарттар сунушталса, бирок Безос китеп саткан кезде гана эмне кылмаксыз? Ал эми бүгүнкү күндө ай сайын $15 төлөгөн 200 миллиондон ашык абоненти бар. Бир нече жылдан кийин Livgoodда да бир нече миллион катталуучу болот. Азыр орун алуу менен сизди клубдун мүчөсү катары жок дегенде $2047 табууга толук мүмкүнчүлүк бар. Бирок башкалар менен маалымат бөлүшсөңүз, кирешеңиз бир нече эсеге көбөйүшү мүмкүн. Livgood клубуна мүчө болуу менен сиз 75%-га чейинки арзандатуулар менен жогорку сапаттагы ден соолукту чыңдоочу продукцияга, ошондой эле Livgood бизнесинин үлүшүнө ээ болуусуз. Акысыз каттоодон өткөндөн кийин сиз глобалдык структурадан орун аласыз. Сизде Livgood вебсайтында бэк-офис болот. Анда сиз компаниянын өнүмдөрү менен таанышып, бардык сертификаттарды көрө аласыз. Ошондой эле адамдар сизге кантип катталып жатканын көрө аласыз. Мен муну мүмкүн болушунча тезирээк жасоону сунуштайм, эч кимди алдыга өткөрүп жибербөө үчүн. Анткени сизден кийин катталган адам сиздин структураңызга киргенден кийин, сиздин астыңызда чоң команда куруп калса, сиз тез пассивдүү киреше ала баштайсыз. Кирүү баасы бир бак бензинге же дүкөнгө барууга барабар. Бүгүнкү күндө бардыгы үчүн жеткиликтүү нерсе. Биздин командада бул жерде олуттуу акча табууну пландап жаткандар үчүн, бизнес үчүн бардык зарыл болгон куралдар бар.
Аларга өнөктөштөр үчүн чат жана жумалык иш боюнча тренингдер кирет. Бул автоматтык түрдө иштей турган акысыз чат-бот. Адамдар чындыгында маалыматты өздөрү изилдеп, өздөрү байланышып, каттоо шилтемесин өздөрү сурашат. Эч кимди көндүрүүнүн же таңуулоонун кереги жок. Баары автоматтык түрдө иштейт. Эгер сиз баштоого даяр болсоңуз, өнөктөштөр үчүн тренингге өтүшүңүз керек. Ал үчүн сизди чакырган биздин команданын өнөктөшүнүн шилтемеси аркылуу акысыз катталып, ушул сайтка кирип, аты-жөнүңүздү, электрондук почтаңызды жазышыңыз керек. Бул үчүн чат-ботто сиз менин консультантым баскычын басып, ошол жерден анын Telegram логинине басып, андан каттоо шилтемесин сурашыңыз керек. Биздин команда BIT Business Team International деп аталат. Сиз ушул командага кошулууңуз маанилүү. Катталгандан кийин сиз биздин өнөктөштүк чатка кошуласыз. Анда биздин команда менен тааныша аласыз, ошондой эле өнөктөштөр үчүн тренингге катыша аласыз. Анда биз биринчи эле жумада кантип биринчи акчаңызды табууга болоорун айтып беребиз. Катталууга шашылыңыз жана тренингде көрүшкөнчө.